Алла Таалага согуш жарыялап жеңе алабы адам? Жеңе албайт. Немисти жеңсең болот, Кытайды жеңсең болот, орусту жеңсең болот, бирок жаратканды кантип жеңесиң? Биз ошого банктан акча алдырып, кредитке акча алдырып, жылкыны сойдуруп, майланышып жеп кетип калатабыз. İçimizge girgen ошол тамак мы же отпу жалбы бир кудай айта алат. Акыретке барганда билебиз аны. Ошону балам кой, курунамыз калдырба, булар сүйлөй берет деген аксакалдар чыкса ушул иш болот беле? Болбойт. Баягы курунамыз деп аткандар, башың бийик жүрсүн, уят болот деп аткандар, карызга төлөгөнгө келгенде кана ошолор жоголуп кетип атпайбы? Сен ала бер, биз чогуу төлөшүп коебуз десе бир жөн эле ошого алдырат, сойдурат, шорпосун ичет, майланышып этин жейт, кетип калат. Карызды ким төлөйт? Баягы бечара жетим төлөйт. Эң жаман тамак жетимдин ырыскысын жеген. Бирдеке десе эле ата-бабаларыбыз кылып келген. Ата-бабаларыбызга биз аталар, абалар, ата-бабаларыбыз кандай бир жала жаппайлычы. Кантип эле биздин ата-бабалар жетим менен жесирдин акыркы малын сойдуруп, карыз алдырып сойдуруп, анан курсагын тойгозуп кетти. Биздин ата-бабалар андай болгон эмес. Бул кыргыздын салты дейт. Кыргыздын салты бирөөнү карызга батырып, курсагын тойгозуп кетип калыш эмес. Бечара жетим жесирди тойгозуп кетиш ошол кыргыздын салты. Онун акыркы малын жеп, ал жетимдин ырыскысы, жетимдин акысы. Жетимдин акысын жеген кандай болот? Болду менен сураңыздар. Тиякты азап ушундай болот. Ушуну жегенче таш жеп калсам экен деп калат. Ушуну жегенче топурак жесем болмок экен. Ийне жесем болбойм экен. Айнек жесем болмок экен. Бычак жесем болмок экен деп. А биз болсо азыр билинбей жеп атабыз, бирок тияк барганда эсеби болот. 4 суроо бар, 5 суроо бар. Ошону бербей сайын, жообун бербей сайын баракка кете албайсың. Биринчи суроо акыретке барганда. Жаштыгыңды кандай өткөрдүң дейт. Эстеп көрөлү, жаштык деген напсы күчөп турган убак. Бурадай кирип турган убак. Анан кийинки суроо убактыңды кандай өткөрдүң дейт. Акыркы 1 саатты кандай өткөрдүк, жооп бере албай калабыз. Канчасын ушак айтып өткөрдүк, кыйбаттуу өткөрдүк. О президенттерди жамандап эмне кылабыз, саясат сүйлөп эмне кылабыз. Олордон бизге эмне пайда? Бир гана зыян, пайда жок. Отуруп алып, Текебаевдин акысына киребиз, Жээнбековдун акысына киребиз, Атамбаевдин акысына киребиз. Эгер ушундай жамандагыбыз келсе, атабыз менен апабызды жамандайлы, акыретте сообузду атабыз менен апабыз. Ушундай ашкан сообуз бар бирөөгө бергедей. Отуруп алып туруп сүйлөшүп атабыз, жалаң саясат, жалаң кыйбат. 1 саатка 1 мүнөткө жооп бере албай калабыз. 1 тамчы сууга жооп бере албай калабыз. Кийинкиси рызкыңды кайдан таптың? Бул өзүнчө суроо. Кайсыл бетибиз менен айтабыз? Түгүнчө деген жетимди, жесирди алдап, зордоп, намысына ойноп туруп, банктан акча алдырып, процентке күнөөгө батырып туруп, ошол арам малды сойдуруп, жедим деп кайсыл бетибиз менен айтабыз? 1 тамчы менен бейишке кирбей калышы мүмкүн адам. 1 тамчы суу менен. Ушуну ичтиң беле дейт, ичтим дейсиң. 1 эле тамчы суу. Кайдан